Ассаламу алейкум туугандар. Той маселеси боюнча кайрылайын деген болчумун ата энелер, энелер, мына силерге көбүрөөк тийишелүү дейли. Эркектерге да көбүрөөк тийишелүү дейли. Себеби бул жерде биринчи очередь чүү дегенде эле үйлөнө турган балага келсек, үйлөнө турган бала Москвада 4 жыл, 3 жыл, 5 жыл иштеп барат дагы, акчасын аяка продуктуга буяка иштеп туруп, ошондон ашканын чогултуп тойго иштеп барат. Иштесе бир 500 миң иштейт, 400 миң иштейт, 600 миң иштейт, максимум 700 миң иштейт дейли. Ошондо дагы мындай жакшы иштеп чогултуп алса мындай. А бирок андайлар редко эле. Эми бул жерде ошол акчаны чогултуп барган учурда дагы кыз таппайт. Издесе кыз жок. Кыз жок. Себеби азыр мен тийбейм дейт, же башка дейт. Мурда эмнеге көп болчу кыздар билбейм, азыр кыз деген жайнайт. Бирок мындай издеп турушка чыга турган кыздын өзү жок. Анан той маселеси мындай 1 миллион акча менен 3 күндө тойду өткүзүп туруп болду отуруп аласыңар да. Той маселесин бир аз өзгөртсөк болбойбу биз? Биякта эркек балдар канча кыйналып иштеп, өзүңөрдүн балдарыңар, менин балам эмес ошол. Өзүм тоюм өттү кетти, башкача кылып өткүзгөм мен. Андай мындай өтө чоң той берген эмесмин. Өтө чоң ысырап кылган эмесмин. Бирок силерге айта кетейин, могу салттарды келечекте сөзсүз түрдө өзгөртпөсөк болбойт. Керексиз салттарды, керектүү пайдалуу салттар калыш керек. Аларды бекемдеш керек кайра. А бул жерде азыр карасаңар да, той берген адам 1 миллион акчасы болбосо, азыр 1 килограмм мистен өзү эле 1,5 миңге чейин барат. 1000 сом. Бардык нерсе кымбат, согуштарың вообще 50 миң. Эми мындай айта кетсең оңой. Той берип коюш керек, мен той менен тием, мен той бербесем болбойт, мен баягы кошмойлорду чогултуп алышым керек. Именно ошо кошмойлор боюнча айта кетейин да. Кошмойлор ошол чогултмайлар, силер туура эмес кылгансыңар, ошо башында берип список кылып, азыркы жаштар дагы туура эмес кетти. Список кылган туура эмес туугандар, мен адилден бир кайрылуу жасайм го. А бирок азыр ошол кошмойду мына карызды берип, карыз деп, кийин бербесе таарынып, капа болуп, мен коштум эле, мен бердим эле деп, 1000 сом бересиң. Бирөө классташың үйлөнүп, то есть баласын берип, же болбосо кыз узатуу болуп калса, же бир үй той кылып калса, кошкон акчаң 1000 сом, аны да карыз деп бересиң. Ал тойдагы жылда же каждый день болгон жок. Ошону 10 жылдан кийин бербесе дагы капа болосуң да, мен коштум эле деп. Айланайын, 1000 сомдон канчасы кетти 10 жылда. 10 жылда ошол 1000 сом акчаңан канчасы кетти. Башка жака ичип деле, жеп деле, ар нерсе деле кылып койдуңар го ошол 1000 сом акчанычы. Пайдасыз эле жактарга кеткендер болду дей. Мен чогултуп алышым керек дейсиңер да, эми кара. Ар бирине кошконсуң. Кошсоң эми 300 миң чыгаттыр, баарын чогултуп келсең, анда дагы 300 миңден эми туура акча, бирок ошону карыз дебей, мындай белек сыяктуу кошуп, сен ошону наразы болуп алып баргансың. Түшүнөсүңбү? Ал дагы сага эртең мен кой карыз кылып алып барышым, ушу той келип калды деп, мындай күтүлбөгөн учурда келет да, тойлордагычы, ошол маалда ушу кое турбады да деп, той деп айласыздан алып барат, наразы болуп алып барат. Ошол акчаң жукпайт деле. Кайга жукмак эле? Азыркы жаштар мында эгер мындай жардам кылабыз деп договор кылып алышса, мындай чогултмай кошмойлорду только жардам карыз сыяктуу типа ушундай кылып, ким тоюнда жардам кылабыз десе, анда болот. А бирок мындай список кылып, кошуп алып, баягындай кандай десем эми каяктагы бир черный касса кылып алганыңар жакшы эмес да. Эркектер тарс эсептешпеш керек андай майда жүдө иштердичи. Тоюна бердиңби, бердиң, бере албадыңбы, бере албадың да. Ошону да 20 адамды эстеп кала албайсыңбы? 1000 коюң бар, бардыгын тааныйсың го, 100 коюң бар, баарын тааныйсың. 20 адамды өзүң досторуң адам болуп акыры. Ошолорго кошкон кошпогонуң унутуп калбаш үчүн дейсиң, бирок кошконуңду жазбай эле кой, список кылбай эле. Бербесең бербедиң да эмне? Берсең бердиң. 5 миң, 4 миң, 3 миң, эми чоң 10 миңден баягындай чогулткандар, анан башка. Аны азаздан чогулткан, жардам кылган акчаларыңарды туугандар сурап албай эле койгулачы ошолордон, айланайын. Ошолордон келип уруш жанжал, же болбосо түшүнбөстүк, наразычылык ушундан келип чыгат. Тойго айласыздан ошо кошкон акчасын алып барыш керек, плюс барып отуруп айланып келгенге дагы кичине акча керек болот деп. Мындай баргысы келбегендер бар, акчаны айланып келе албагандар бар. Эми тойдо карасаңар да, ысырапкерчилик толтура дасторкон, жайнаган дасторкондон жегени түрлүү тамактар бар да. Эми карасаңар, ошолордун бир столун жетим балдар үйүнө эч ким алып барып бербейт. Элестетесиңерби? Канчалаган кымбат тамактар коюлат ал жерге. Мисте коюлат, чучуктар коюлат,
козу кирил коюп атышат азыр. 3 түрлүү 4 түрлүү тамак болуп кеткен. Европа болуп калды го биздики. Европада деле мынчалык жебейт. Түнкү саат 12'de той, анан кийин жарлайын деп анан кийин үйгө барып жатып алабыз. Ошондо дагы тойбой үйгө барып ичебиз. Көчөнүн тамагы түшүп калат десе эле, туугандар, ошо тойбогон тамакка эмне кереги бар ушунча азыракерчиликтин? Үйдүн тамагына жетпейт, айланайын. Үйдө береке бар, үйдө. Эми уксаңар да ошончо той бересиң, өзүң турасың. Төрдүккө баланы өткүзүп коюп, реклама кылып. Келбеген эле келинди уже үйгө келе эле калчы. Үйгө барганча өлүп калабы, өлбөй калабы, тирүү барабы, ауырабы өлөбү, Кудай билет аны. Эми тагдырын айта албайбыз бирөөнүн. Вот ошон үчүн келбеген эле үйгө келбеген эле келинди уже эле мына башка көтөрүп алдың сен. Бул бир. Экинчиси өзүң балаңа. Ата энелер отурган эмес ошондой жерге. Төрдө отурат. Мен тоюмда ушундай өттү, бирок мага вообще жаккан жок. Мен ата энем отуруш керек эле ошондой жерге. Мен ошону шарт түзүп бере албадым. Короче, бул салтты өзгөрүш керек. Болбогон темаларды баягынтип анан дагы той бериш керек да, анан эркектер иштеш керек да, ошон үчүн ошого даяр болбойбу? Сен даяр эмессиң анда. Айланайын, тойду. Мындай нааразычылыктар болбой, бирөө чарчап калбай. Чарчаса ойноп чарчаш керек. Ал жерде кызматта туруп эмес. Кызматта туруш керек, башкалар туруш керек. Ал кыздын ата энеси, баланын ата энеси өзү туруп калбай ал жерге. Ошону эске аласыңарбы? Той өткүзүп аткан адам өзү кызматтап турбаш керек. Өзү турат. Отурат. Кызматта ал. Картинкада. Өзү ойногон жок. Акырында көп болсо 2 бий болот, болду. Мен өзүм тоюм айтпай эле коеюн. Кандай болуп келдим үйгө. Эми мындай карасаңар, ошон үчүн мына тойлорду айланайын ошол 500 миң, 600 миң, 700 миң, 1 миллионго чейин акча өткүзүп аткандан кийин ток адамдарды алып барып той кылсаңар, и плюс ысырапкерчилик көп тамак коесуңар ток адамдарга. Неге жетим балдар үйүнө биз 100 миң, 200 миң ажыратып бербейбиз? Неге ошол окшогон балдарга той кылып бербейбиз? Биз акылсызбыз. Ошон үчүн акылдычы иштешибиз керек. Ата энелерге кайрылат болчумун мен мына калың сураган ата энелер, ош тараптагы ата энелерге кайрылат болчумун көбүрөөк. Кызыңар тамакты кылсын, майли башканы кылсын. Бирок тамакты кылсын, башканы кылсын. Бирок ал 300 миң силер үчүн мындай айтып коюш оңой. 300 миң чогултуп көрчү мына өзүң. Өзүңүздөр ошону чогултуп көрүңүздөр ошону туугандар, мына айланайын. Ата энелер силерге айтат элем. Кана ошол 300 миң. Кыргызстанда 3 сом албай отурасыңар го. Күнүнө 3 сом эмес, айына да 3 сом албай отургандар бар го. 300 сом бияқта турсын. Каяктан берет алар тойду? Только Москвада иштеген иштерди көрүп атабыз мына азыр. Зорго мына мен да Москвадамын. Айласыздан эле жүрөм бул жерде. Качып нетип эле. Бир эле мен эмес, баардыгы ушундай жүрөт. Баарынын документи проблема. Каяка барат айла жок. Качып нетип кымбат продукт азыркы учурда. Тем более бир киргениң магазинге 700 сом, 1000 сом. Ага да эчтеке келбейт. Көп болсо 2 күн жейсиң максимум ошол тамакты. Анан 300 миң калың сурайсыңар. Айланайын, мен дагы акча чогулттум калыңга деп, тойго деп. 3 жыл чогулттум да. 3 жыл. Ошондо дагы 500 миңге жеткен жок, 400 миңге дагы жеткен жок. Аракет кылдым колдон келишинче. Чогулбай койду. Ошондо дагы үйдөгүлөргө бербей жүрүп, аракет кылып, чогулттум, айланайын, жаман көрүнүп. Эми карасаңар да 300 миң калың өзү эле болуп калса майли, ошонун ичинде отдельно немеси дагы бар, союшу дагы бар. Карасаңар, союш бар, төшөктөрү бар, 10 миң пахтасы бар, дагы бир майда чүйдөлөрү бар. Эчкини айландырып, эми баягы индейстерге ошо эчки салтты айландырбай эле койбойбузбу? Мен ошо жаштыгымда ошону көрүп жүргөнмүн. Бирок мен анда айландырган эмесмин өзүмдүн тоюмда. Көрүп атам да башкаларды ошону айландырып эле. Индейсиңерби силер? Эчки эмне сактап калабы баледен же бир нерседен? Эчки ал жөн эле. Не деп коет аны дагы баягындай. Кызмат кылгандарга союп берет го. Пайдасыз салт да, короче. Шыпыргын тике койсоң уялат дегендей да. Эми карасаңар, ошол иштеп кыйналып барат да, анан кийин ал кыз көпкө жашайбы, той берип өткүзгөндөн кийин ошол ушунча 300 миң калың берип, тойгун аны берип, буну берип, анан кийин ал кыз менен көпкө жашабай ажырашып кетсем эмне болот? Ал кыз менен жашабай койсо, эгер күйөөсү өзү мындай кетирсе, анда ал башка, ал чала болуп турат.
Кыздар баягындай мен кетем эле кетем дегендер да бар да. Жашабайм дегендер бар. Ажырашам дегендер бар. Сен андай экенсиң, мындай экенсиң деп күйөөсүн сыйлабагандар бар. Күйөөсүнөн бекини ойногондар бар. Жокпу мындай? Бар. Көрүп атпайбызбы? Эми туугандар ошон үчүн кыз берген ата-энелер эркектер чечкилечи айланайын, катындарга коюп койбой, катындардын ишине киришпе деп. Бардыгын катындар чечип койду го тойдун. Кайсынысы анда эркектин иши болуп калат? Мага ушуну кайрылуу видео обращение кылып жөнөткүлөчү муну. Чечип аткан ата-энелер. Только катындар чечип калган, эркектер айланайын. Эркек болгула лох болбой. Ата-энелер силерге деле айттым мен мына. Чечкиндүү болуш керек эркек, же болбосо мындай бирөөнөн кыз алып атканда же башка кылып атканда катындар менен сүйлөшө албайсың дагы да, эркекче болуп. Катындар айткан нерсени чыга албайт, эркек дагы эзилип отурат. Минеси эркек ошонун. Калыңды азат деп сүйлөшөлү десе же башка десе, мен анча калың менден сураган эмес, мен өзүм арманымды айткан жокмун, мен ошо элдин арманын айттым. Менден сураган эмес, вообще калың сураган эмес, мынча бересиң деп. Кайненем жакшы. 1 сом мынча бересиң же мынча бересиң деп айткан эмес. Кыз бааланбайт. Ошо мен ошо иштегендердин, Москвадагы кыргыздардын, ошо силердин балдарыңардын келечегин, балдарыңардын болуп аткан ситуациясын айтып атам азыркы учурда. Муну мен көп жыл мурда кайрылышым керек болчу. Мен ушунча жыл жүрүп, мына азыр убакыт келди, өзүнүн убакыты жетип келди. Эми мына Кудай буйруптур, кайрылып атам. Ушу кайрылуумду Кыргызстанга тараткылачы айланайын туугандар. Элдер уксун, билсин. Аз айтайлы, мен муну президентке да кайрылам бул тема боюнча. Убактысы келсе буйрса. Элестетсеңер, ошончо калың берип жашады. Көп болсо 2 жыл жашап ажырашып кеткендер бар. 2 ай жашап ажырашып кеткендер бар. Балага оюмбу? Ошончо калың акча деле эмес да. Өзүнүн мээнети акча коем 2 күндө табылып кетти мына 3 жыл иштеген акчасы. 3 жылдык өмүрүчү баланын. 3 жылдык өмүрү. 3 жыл эмес да. Көп жыл жүрүп калгандар бар. Акчасын ата-энесине берем деп, үй салам деп, анан үйлөнөм деп айта берсең өзүңөр көрүп атасыңар. Эркектер ошон үчүн чечкиндүү болгула. Баягындай аялдарыңарга коюп койбой. Азыркы жаштар силер дагы ошондой эркекче болгула. Катынын аркасынан эле катыныңарды ууп отуруп калбай. Айттым мен дагы бир жолу айтайын. Кыз бала бааланбаш керек. Анын кадыр баркы өтө бийик. Акчага теңебегиле аны. 300 миң, 400 миңге. Септи бериш милдеттүү эмес. Берсе, ал кыздын мүлкү болот. Берилген учурда дагы. Ажырашып кетсе дагы алып кеткенге акысы бар. Значит, аны берүү милдеттүү эмес. Аны баладан алып бергенге милдеттүү эмес. Калың маселеси отдельно тема. Сеп отдельно тема. Ушуну угуп койсоңор, мына маани берип, калыңды бергенге эркек киши милдеттүү. Күмүштүн граммына эсептелет. Эң аз 7 миң, 2 миң ушундай болуп кетет. Алымдардан сурасаңар айтып берет. Андан көбү чексиз. Бирок канчалык калың аз болгон сайын турмуш жашоодо береке болот дейт. Динде айтып кеткен муну биздин пайгамбар. Бул септин бериш бербеши бул милдеттүү эмес. Мына мен сеп алган эмесмин, мен сураган да эмесмин. Калың берген, бирок сеп сурабайм дагы. Ал милдеттүү эмес. Айланайын туугандар. Сеп берүү кыздын өзүнүн, ата-эненин өзүнүн желаниясында эле турат, каалоосунда эле турат. Ал берүүгө милдеттүү эмес. Аны ошончо бериш, сеп бериш керек деп туруп, анын калыңдан сыгып алыш керек эмес. Түшүнүп атасыңарбы? Калыңдан септи сыгып атасың. Анда сен каяктан душадан берген болуп калат ошондо? Ошончо калыңды душадан берет дейсиңерби силер 300 миңди. Наразы болуп берет да. Айласыздан берет да. Көзүңөрдү ачкыла, бардык нерсе кымбатчылык. Ата-энелер ойлонгула. Өзүңөр 1 сом таппай отурасыңар. Ата-энелер, силерге да айтайын, кайрылайын. Мен бул теманы көтөрмөлөйм, бул тема токтомоюнча мен көтөрмөлөйм. 10 жыл болсо 10 жыл, 5 жыл болсо 5 жыл күрөшүп, 2 жыл 2 жыл күрөшүп, ушул тема боюнча мен ысырапчерчиликти жоготушка аракет кылам колдон келишинче. Биз качан оңолобуз биз? Ушунча жыл иштеп жашыбыз өткөндө, мына мен Москвада иштеп жаштыгым өтүп кетти, ата-энем менен алыс жакта жүрүп. Карап көрсөм 10 жыл жүрүптүм Москвада. Ата-энем карып кетти. Эртең ушул жерде жүрүп, ата-энем жанында жүрбөй көз өтүп кетсе, мен Москвада иштеп жүрүп кеткен болом да, туурабы? Ата-энем жанында чоңойбодум мен, ата-энем эми кызматымды көрө турган учуруна келди да аларчы. Ошолордун кызматын мен алыста кыла албай атам, жанында жүрө албай атам. Алар эртең мен биякта иштеп, калыңга же башкага деп иштеп жүрүп, алардын көзү өтүп кетсе, эмнеден келип чыкты деп ойлойсуңар ушул тема? Кокус өтүп кетсе да, эмнеден келип чыгат эле деп ойлойсуңар ушундай алыста жүрүп көрүшпөй калган учурлар?
именно ушул учурлар биздин оңол болгонубуздан. Кантип оңолушубуз керек? Экономдош керек. Экономдош керек. Тойдон, өлүмгө отдельно видео кылам буюрса. Өлүмдөн и мындай 60 жылдык нерв кылат да ал мени элечи. Кары өлөйүн деп 60 жылдык. Буга отдельно видео кылам буюрса. Ошо ата-энелер уккула. Силерге ушу кайрылуу. Калыңарды азайткыла, кызыңарды азайткыла. Кызыңар кыйратпайт айланайын турмушка чыгып, мурдакыдай энелердей эмес. Болду, точка. Кыргыздардын ошо силердин балдарыңардын келечеги айтып атам азыркы учурда. Муну мен көп жыл мурда кайрылышым керек болчу. Мен ушунча жыл жүрүп, мына азыр убакыт келди, өзүнүн убакыты жетип келди. Эми мына Кудай буйруптур, кайрылып атам. Ушу кайрылууну Кыргызстанга тараткылачы айланайын туугандар. Элдер уксун, билсин. Кыз бала бааланбаш керек. Анын кадыр баркы өтө бийик. Акчага тең эмегиле аны. 300 000, 400 000ге. Септи бериш милдеттүү эмес. Аны баладан алып бергенге милдеттүү эмес. Калың маселеси отдельно тема. Сеп отдельно тема.